Кара Кол шаарында Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун филиалдарынын арасында 0,4 киловольт бөлүштүрүүчү электр тармактарынын мыкты бригадасы наамы үчүн таймаш башталды. Аталган мелдеш электр тармактарында жүргүзүлгөн реформадан кийин биринчи жолу өтүүдө. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен реформа жүрүп, баарын бириктиргенден кийин бизде эки эле компания болуп калды азыр. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, убагында Распред компаниялардын 1 миллиардка чейин карызы бар болчу. Бул поставщиктерге, подрядчиктерге, налогко, соцфонд деген карыздар көп болчу. Ошонун баарын жойдуруп, айлык боюнча карыздары жок да, мындайча айтканда нолго алып келдик. Мурун мисалы үчүн ошол эле Восток Электрода бир айлык алса, электромонтер 4-разряд, Бишкекте бир айлык алчы, Таласта бир, Баткенде бир. Ошонун баарын теңдедик азыр. Майда баштап 10% айлык көтөргөнбүз. Эми биздин милдетибиз жылга өзүнүн баягы инфляцияга жараша биз дагы ошол айлыкты кызматкерлерибизге көтөрүп. Сборный болдуңарбы команда? Кайсы рестер бар? Бул жылы өлкөдө, анын ичинде облуста электр тармактарында алгылыктуу иштер жасалып, облус үчүн приоритеттүү бир катар чоң долбоорлор ишке кирди. Энергетикабызды өнүктүрүү биздин негизги максатыбыз. Ошондой эле алдыбызда келе жаткан күз кыш мезгилинде дагы даярдыгыбыздын кандай экенин дагы бир жолу берип алабыз. Ошондой эле жалпы коллективге, жалпы иш-чарага катышып аткан биздин адистерге өзүнчө бир чоң дух болот деген ойдобуз да. Ушундай жакшы бир көз караш менен ынтымакта болсок, мен ойлойм алдыбызда келе жаткан күз кыш мезгилинен дагы аман эсен ыйлыктуу өтүп келүүгө биз үчүн чоң шарт түзүлөт. Быйыл эле өтүп токтоп калбайт. Буюрса биз ушуну жакшы жөрөлгө айлантайлы деп атабыз. Жыл сайын кесиптик мелдештерибизди ар бир областта өткөрөлү деп атабыз. Акылбек Жомартов 8 жылдан бери Ак Суу электр тармактары ишканасында электр куроочу болуп эмгектенет. Ал бул мелдеш достук алаканы чыңдап, ынтымакты бекемдөөгө жана